Саламатсыздарбы? Мен баягы эле теманы улам. Мен баягы эле теманы улантам. Жаныдагы татаалдуу коррупция. Бүгүнкү подтема министрлик кыймылга келди. Кече мен 26-сында Бишкекте болдум. Кезектеги Илимдер академиясы Жусуп Баласагын атындагы университет жана Карасаев атындагы университеттин биргелешип ачкан филология боюнча диссоветтин кезектеги ишинде менин улуттук адабият дүйнөлүк көркөм контекстте деген докторлук ишиме эксперттерди дайындады. Ошол окуяга байланыштуу Бишкекке барып, анан ишти коргоо дайыма Жусуп Баласагын атындагы университетте өтөт. Ошол жерге барып диссоветтин бир мүчөсү менен кездешип калдым. Ал экөөбүз университетте окуганбыз бир убакта, бирибиз өтө бирибиз ылдый курста дегендей. Анан диссовет ишин баштаганча экөөбүз өзүбүз окуган университетке баш корпусуна эме жасадык. Экскурсия жасадык кичине. Анан ошол окумуштуу аябай жакшынакай болгон ошо корпустун өзүндө да өзгөрүүлөр көп экен. Анан мага ушунун баардыгы Төлөбек Абдрахмановдун, мурдагы ректор Төлөбек Абдрахмановдун иши деп айтып берди. Аябай жакшынакай өзгөртүүлөр болуптур. Анан эми Төлөбек Абдрахманов кандайча болуп университеттин жетекчилигинен кетип калганы көпчүлүккө белгилүү, эми кеткен фактысы белгилүү, бирок ичинде кандай эмелер, окуялар болду биз билбейбиз. Эми ал жөнүндө билбеген иш жөнүндө айткандын өзү анча туура эмес, бирок ошого карабай баягы жакшы ишти кылган адамды, кыла алган адамды айтып коюш керек. Ар бирибиз жаман ишти кылган адамды дагы, жакшы ишти кылган адамды дагы айта жүрүүнү адатка айландырсак, коом балким тазаланабы деген, акырындык менен тазаланабы деген ойда. Эми профессор Төлөбек Абдрахманов жаратман жетекчи катары башынан белгилүү болчу. Ошол иши менен университетте деле сыягы кыйла иштерди жасагандай. Анан ал башка эмесин билбейбиз, бирок университеттин бир окумуштуу эжеке улам чыгып өзүнүн жетекчиликке болгон нааразылыгын билдирип жаткан. Эми бул түздөн түз жетекчинин тиги эмеси, жетекчинин кемчилиги да ар кандай коллектив ичиндеги жаңжал чатак жетекчиге эч кандай аброй алып келбейт. Тескерисинче ар кандай натыйжаларды алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн эми кээ бирөөлөр ойду жок эле нерсени өзүнүн кызыкчылыгы менен мекеменин кызыкчылыгын алмаштырып алган адамдар дагы болот. Бул иште жетекчилик өтө кыйын иш да өзүчө. Анан мен бул окуяны айтып калганын себеби ошол эле мезгилде баягы коррупциянын биринчи толкуну катуу жүрүп аткан мезгилде жанагы дүйнөнү, Кыргызстанды дүйнөгө даңктаган бильярдчы, бильярд боюнча дүйнөнүн чемпиону Каныбек Сагынбаев деген жигитти 1 миллион ошол өз иштеген мекеменин жанагындай жабдыктарын тиги эме кылып алган үчүн, жабдыктарын өзүнө өздөштүрүп алган деген күнөө коюу менен СИЗОго киргизишкен. Ошол эле убакта Жаммуда биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинде текшерүү жүрүп, прокуратура тарабынан биздин ректор Кеңешбек Жумабекович иштин 9.900.000 сомду кымтып койгону прокуратура тарабынан ачыкталып, предписание жазылып, КМБга өткөрүлүп берилген. Албетте эми ал кезде деле баягы аябай чоң болгон, акчанын жетишпестиги аябай чоң болгон, бирок ошону гана жазалган, ачык жазалган прокуратура. Ошого карабастан биздин жетекчиге эч кандай сөз тийген эмес, жел тийген эмес. Кайра жазгандарды кекетип мокотуп, мына жаздыңар эле, эмне кыла алдыңар, каяка бара алдыңар, биз ак чыктык деп Шакирова экөө бул ушунча мактанып жүрүшөт эмгиче бүгүнкү күндө. Мына андан кийин ошол мен жазганда бул окуяны айтып калганын себеби баягы бизде калыптанып калган бир тенденция бар болчу. Баягы мекеменин байлыгын
чачып өзүнө башкаларга жедирип өзү жеп жүргөн адамды эч качан жазалачу эмес биздин бийлик. Ошол ордунда сактачу акыркы мүмкүнчүлүккө чейин такыр болбой калганда аны башка орунга, болгондо дагы чоңураак орунга жылдырып койчу. Анан биздин ошол эмеден прокуратурада азыр иш козгой турган эми укук жок экен. Ушуларды далилдеп ККМБга өткөрүп берген боюнча ККМБ иш козгогон жок, даже ойлоруна дагы келген жок. Тиги эмелерге жазгандарга жооп да берген жок. Ушул күнгө чейин алар өздөрүнүн жоопторун ала албай келатышат. Ошондуктан азыр коррупция жүрүп жатат дегени менен ушундай тенденциялар кайсы бир деңгээлде сакталып эле тургандай таасир калтырат да. Эми бизге министрлик кече мен жокто комиссия келиптир. Комиссия эмнелерди такташ керек? Бул жерде тактай турган маселелер аябай көп. Университеттин ушундай бир башка мекемелерден спецификалык бөтөнчөлүгү бар. Ал миңдеген майда жумуштардан турат. Мунун баарын айта берсең, сен майдаланып аткандай көрүнөсүң да, бирок ошол майдалар чогулуп келип анан кийин университеттин ишин түзөт. Ошон үчүн ар бир майда деталь университет үчүн абдан чоң мааниге ээ. Мына ушундай тиги маселелерден алганда, мисалы, бизде адамдардын укугу мындай, бизде университеттен айлык алып, бирок жалаң ректор менен анын өнөктөшүнүн гана кызыкчылыгына кызмат кылган иштер адамдар аябай көп. Анткени ректор өзү ошого адамдарды тиги эме кылат, аргасыз кылат, мажбур кылат. Себеби эгер аны кылбаса, мага окшоп жана жумуштан кетип калган, жазаланып тиги бир бурчка киргизилип такыр үнүн чыгарбас болуп калган кызматчыларга окшогон тиги жазаларды алышат. Ошон үчүн унчукпайт. Мисалы, бизде юрист бар. Ал ректордун жакын тууганы. Юристтин дагы кадрлар бөлүмүнүн башкаруучусунун дагы ролун аткарат, ишин аткарат. Анан ошол эле учурда сабагы дагы бар. Бирок бизде канча укук бузуулар болуп атат. Мына биздин эмгек инспекциясынын түштүк бөлүгүнүн бир инспектору декабрь ичи биз менен иштеп, ошол адамдардын укугун сактоочу профсоюз уюмунун төрагасы, мурдагы төрагасы азыр соттошуп жүргөн Маткеримованын канча укуктарын калыбына келтирди. Меникин анча мынча калыбына келтирди. Анан кийин эле мен кече дагы эмеде жаздым. Февральда дагы келди. Жок, мартта дагы келсе, ректор урушатмыш. Сен эмне деп эле келе бересиң? Мен сени сотко берем депчи. Анан мен өткөндө башка арыз менен келгенмин. Бу жолу мен башка арыз менен келдим. Эгер дагы жазса дагы келем. Менин кызматым ошондой деп урушуптур. Бирок эч нерсе жасай алган жок. Мына менин колумда турат, азыр жазып берген кагазы. Өзүңөрдүн министрлигиңерге эме жазгылачы, ошолор аныктап бериш керек муну дептир. Анткени аны жүдөтүштү да, эч ким керектүү кагазын бербейт. Эч ким тоготпойт, эч ким сүйлөшкүсү келбейт. Анткени баары ректордун буйругуна баш ийдирилген. Ошентип бизде кызматчылар ректордун өзүнүн кызмат милдетин аткарбастан, ректордун буйругу канчалык кыйшык-мыйшык экенине карабастан, ошону гана аткарууга аргасыз. Эгер аны тиги эме кылбаса, ректор менен мага окшоп жекеме-жеке эрежесиз урушка чыгып калат. Ректор каалагандай закондорду, ички тартип эрежелерин, министрликтин эрежелерин бурмалай алат, каалаганын кыла алат, каалаган бүт бар жогун өзүнө баш ийдирип, силер ага сүйлөбөгүлө, документ бербегиле, аны менен чай ичпегиле, аны менен баспагыла деп, анан даже тиги эмеге Фейсбукта анын жазганына тиги эме койдуң, лайк бастың деп алдына чакырып арыз жаздырган, доценттерди арыз жаздырган учурлары дагы болгон. Ошентип анан кийин кызматкерлер өздөрүнүн кызматтык милдетин аткарбастан эле ректордун сөзүн аткарууга аргасыз болуп калышкан. Мисалы, былтыр Шакирова Мавлюда, мен анда тиги магистратура бөлүмүнүн башчысынын биринчи
жумуш окуу башталган күнү 3 магистр арып чарчап алдына келсе, окуу онлайнбы же офлайнбы билип келгиле деп мага жөнөтүп ийиттир. Алар Жалал Абад шаарынын бир башында иштешет. Ал убакта главный корпус экинчи башында. Шакирова Конфуций институтунун директору катары ошо жерде отурат, анан эч качан корпуска барбайт, өзүнө чакырат. Бул тиги эме үчүн, магистранттар үчүн канчалык ыңгайсыздыкты түзөт. Ошондой эле мугалимдер үчүн дагы ыңгайсыздыкты түзөт. Алар анткени тиги Шакированын сабагы бүткөндөн кийин өзүнүн сабагы күтүш керек, мугалим биякта күтүп отурат. Алар жолго жеткенче тиги эме канча кечигүүлөр болот. Ошентип аны мага жөнөтүп ийиттир. Анан мен качан окуу офлайн эле, окуу неме онлайн эле, окуу офлайн бар окугула деп жөнөтүп ийсем, бүгүн үчөөң эле экенсиңер, мен силерге сабак бербейин деп кайра мага жөнөтүп ийиттир. Эми магистратурада негизи бир 10 чактын эле тиги тегерегиндеги магистранттар болот. Анан ошол үчөөнүн келгени дагы жакшы. Биринчи күнү ошондой тиги эме келсе, андан кийин анан ошентип окууланат. Биринчи күнү эле ушундай жүз нары мамиле болсо, алар дагы биз барбай койсок деле болот экен деген эмеге бериле башташат. Анан мен эме түзмөй болдум, акт түзмөй болдум. Окуу бөлүмүнүн бир кызматкерин чакырдым. Анан өзүмдүн илим бөлүмүндө иштеген, мен башкарган бөлүмдө иштеген бир кызматкерди, инспекторду чакырдым. Мына силер күбө болгула, ак бирөөлөр кол коймоюнча алак катары эсептелбейт, билесиңер. Ушундай кылыптыр, акт түзөлү десем, жок, мени тиги эме менен беттештирбеңиз, жок деп эргешип болбой койду. Менен иштеген кыз болсо, өзүнүн бөлүм башчысы менден коркпой, каякта жаткан Шакировадан коркуп, ал дагы безилдеп болбой койду. Ошентип Шакированын өзүнө, анын жекжатына, анын жекжаттары көп да иштеп аткан, жана ошо Шакирова колдой турган адамдар кол тийбеске айланып, анан мага окшоп чындыкты айтам деп куугунтукка калгандардын ар бир кадамына тиги кадамы куугунтукка алынган жагдай качан эле түзүлгөн. Ректор өзү коллективди өз менен жапка бөлүп, ал менин кишим тийбе деген сөздөрдү ачык эле айткан. Ошондуктан ушундай жагдай түзүлүп атат. Анан жакында мен бир предметти магистратурага ошол эле бир ай бою окутпагандыгы боюнча магистранттардын жазган немесин, катын, кол койгон катын көтөрүп жүрөм. Биздин окуу бөлүмүнүн кызматкерлери, биздин декан, биздин кафедра башчы аны көрбөйт. Мындан башка да фактылар бар. Бирок менин 1 саатым үчүн өздөрү кетирген кемчиликтен улам болуп калган жанагы эмедеги бир аз үзгүлтүк үчүн мага жаза берип отурушат. Ушунун өзү жамыда абдан туура эмес тенденция жүргүзүлүп жаткандыгын көрсөтүп турат. Эми бизде юрист бар, мисалы конкреттүү айта турган болсок, ал жанагы айтып өттүм, окшойт эле муну. Анан жанагы эме Шакированын сиңдиси, бир тууган сиңдиси, бул тиги биздин ученый секретарь, окумуштуу катчы. Ал окумуштуулук неме даражасы жок болгондуктан ал аерде отурбаш керек. Өзү көп маселени түшүнбөй, ал өзүнүн башынан өтпөгөндүктөн, ушул жолду басып өтпөгөндүктөн, түшүнбөгөндүгүнүн натыйжасында көп үзгүлтүктөрдү кетирет биздин иштерде, жамунун илимий ишинде. Ошого карабастан ага жер тийбей отурат. Ошентип жөн отурбастан, өзүнүн функционалдык милдетин кылбастан, милдетин аткарбастан, ал эжесинин гана заказын, эжесинин гана тапшырмасын аткарып, анан туура эмес буйруктарды чыгарып, туура эмес иштерди кылып, бирок ал үчүн анан протоколдорду бекитип алат, бербейт. Мына мен 3 эмени келтирип айтып жүрөм. Бул ошо Көчөрованы кулаткандыгы, Көчөрова кулап калган үчүн ал жаза алыш керек болчу. Анткени ал эмеге кабыл алынгандан кийин, документти кабыл алгандан кийин ал өтүш керек сөзсүз. Өтпөй калса, демек ал бир гана окумуштуу катчынын күнөөсү менен болот. Демек ал документтерин толуктаган эмес, толук кылып тиги эме кылган эмес. Ошого карабай, ал эч нерсе жаза көрбөйт. Тескерисинче мактоодо. Анткени ал өзүнүн функционалдык милдетин аткарбастан ректор менен Шакированын жеке кызыкчылыктарына туура келген, бирок башкалардын, башка кызматкерлердин кызыкчылыгына туура келбеген, алардын укуктарын тебелеген иштерди аткарып атат. Эми мындай иштер бизде
аябай көп. Ректор каалагандай поступать этет. Кээ бир өзүнүн кызыкчылыгына туура келбегенде окумуштуу кеңештин тиги сунушу бул рекомендательный гана характерде. Ал эч кандай роль ойнобойт. Мен өзүм каалаган, ректор өзү каалаган чечимди кабыл ала алат дейт. Ал эми жок, башка учурда ректор ученый кеңеш чечет. Ректор только ученый кеңештин тапшырмасын аткарат деп сүйлөп калат. Ушинтип университеттин бардык иштерин ректор өзүнүн кызыкчылыгына гана баш ийдирип алган. Астындагы көп кызматкерлерди анын кызыкчылыгындагы иштерди аткарып, бирок университеттин чөнтөгүнөн акча алганга көндүргөн. Ошого окшогон толтура иштер бар, комиссия чече турган. Мисалы, башка прокуратура, финансы министрлигинен келген өкүл, биздин жанагы эме боюнча эмгек инспекциясынын өкүлү дагы биздин ички маселебизди анча түшүнбөй, анан кийин ошо тиги авиен системасын такыр түшүнбөгөндүктөн мындай колу буттары тушалып, эч нерсе жасай албай калган учурлары болду. Биз эми жетелеп мындай деп тиги эмени берген учурда дагы, направление берген учурда дагы керектүү тиги эмелерди даже прокуратуранын кызматкерлери ала алган жок. Мындан башка дагы толтура кемчиликтер бар. Комиссия муну чечиш керек. Мен муну алдын ала, мен бүгүн жолуксам керек комиссия менен, алдын ала эле эмеге эфирге алып чыгып атканын себеби мындай иштер көп болгон. Комиссия келип текшерген, тиги эмелерин жазып кеткен, бирок эч нерсе өзгөргөн эмес, же баштагыдан башы чоң болуп калган учурларды биз башыбыздан көп өткөргөнбүз. Биз даже комиссия келип, комиссия текшерип кеткен, комиссия жазып кеткен тиги эмелерди жакында эмеге алдык да ревизия кылып көрдүк. Көрсө, комиссия берген чечимдерди Кеңеш Жумабекович аткарбаган учурлары бар экен, теңирден тескери учурлар жасаган учурлары бар экен, такыр көңүл койбой койгон пункттары бар экен. Комиссия бул жагын дагы эске алыш керек деп ойлойм. Мындан ары дагы комиссиянын иши жөнүндө сиздерге кабарлап турам. Бул биздин көпчүлүгүбүздүн, бардыгыбыздын кызыкчылыгыбызга баш ийген маселе, жеке эле менин же ушу университеттегилердин эмес. Ошондуктан коомчулукту бизди колдоого чакырамын.